Талас облусуна жаңы казы дайындалды. Тиешелүү буйрукка муфтий Замир Кара Ракиев кол койду. Маалыматка ылайык аталган облустун казысы болуп Сулумбек Ажы Узеналиев дайындалды. Узеналиевдин эмгек жамаатына муфтийдин орун басары Жоробой Ажы Шыргазиев тааныштырылып, ишине ийгиликтерди каалады. Талас облусунун мурдагы казысы ден соолугуна байланыштуу кызматтан кетти. Ак кеме 10 жылдан бери эл кызматында. Сиз колдогон каналга 170 000 адам катталды. Ак кеме чындык жана элдик жаңылыктар. Биздин кыска жаңылыктарыбыз Telegram, Instagram, TikTok баракчаларыбызда бар. Ысык көл облусунун Жети-Көз районунда токой өрттөндү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Кечээ саат 14:30да Жети-Көз районунун Липенко айылына караштуу Зеленый Гай айылы менен Кой Сары аскер базасынын ортосунда көл жээгинде токой күйүп жатат деген маалымат келип түшкөн. Жерине Каракол шаардык өрткө каршы куткаруу бөлүмүнөн бир бөлүм тартылып, саат 16:10 чектөөгө алынып, 17:00 толугу менен өчүрүлгөн. Жалпысынан 2 гектар жер кургак чөп, камыш күйгөн. Өрттүн келип чыгуу себеби такталууда деп жазылат билдирүүдө. Бишкекте жүк ташуучу унаалардын каттамына убактылуу чектөө киргизилет. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Мекеменин билдирүүсүнө ылайык чектөө 28 июлдан 1 сентябрга чейин саат 10:00дөн 20:00га чейин Борбор калаанын бардык көчөлөрүнө киргизилет. Мындай чектөө абанын табы 28 градустан ашкан учурларда күчүндө болот. Убактылуу чектөө оор жүк ташуучу жана 18 тоннага чейин жүк ташыган габариттик транспорт каражаттарына таандык. Ал эми жүргүнчү ташыган транспорт каражаттарына жүк ташууга атайын уруксаты бар унааларга чектөө киргизилбейт. Мындан тышкары муниципалдык кызматтын курулушка тиешелүү унааларына чектөө тиешелүү эмес дешет мэриядан. Израилде боюнда бар тагыраагы ич көңдөйүнө түйүлдүк байланып калган ымыркай жарыкка келди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Андагы маалыматка караганда дарыгерлер мындай учур 1,5 миллион кишинин бирөөсүндө кездешерин айтышкан. Жаңы төрөлгөн баланын ичи бир башкача чоңоюп турганын байкаган ак халатчандар ультра үндүү изилдөө жүргүзүп, андан кийин шашылыш түрдө операция жасалып, түйүлдүктү алышкан. Дарыгерлердин айтымында патологияга эгиздердин жаатындагы туура эмес өртүшө себеп болушу мүмкүн, хамда түйүлдүктөрдүн бири экинчисинин денесине жабышып калып, өсүүсүн уланта берет деп жазылган макалада. Учурда эне баланын абалы жакшы, наристе операцияны жеңил көтөргөн айтылат. Алар ооруканадан үйүнө чыгарылган. 29 июлда президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакыт Бекнарбеков энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев менен жолугушту. Анда тараптар Киров суу сактагычына ГЭС куруу долбоорун жеринде талкуулашты. Бул тууралуу президенттин Талас облусундагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык учурда ГЭС курула турган аймакка геодезиялык жумуштар жүргүзүлүүдө. Министр Доскул Бекмурзаев ГЭС 30 мегаватт кубаттуулукта болуусу күтүлүп жатканын жана ГЭСтин келечекте ишке кирүүсү суга суу системасына эч кандай таасирин тийгизбейт экендигин белгиледи. Тажикстандын Өзбекстан менен чектешкен Фатехават Ойбек өткөрмө бекетинде жүздөгөн адам чек арадан өтүү үчүн топтолду. Алар Өзбекстан аркылуу Орусияга чыгып кетүүнү көздөп, мындагы жолду ачууну суранып, эки мамлекеттин бийликтерине кайрылышты. Кыргызстан чек араны жаап койгон соң тажик мигранттар үчүн Өзбекстан Орусияга чыгуунун жалгыз жолу болуп калды. Бийлик бул маселеге расмий комментарий бере элек, бирок чогулгандарга чек ара жабык экени айтылып, андан өтүү үчүн Өзбекстандан расмий уруксат же чакыруу керек экенин түшүндүрүштү. Ооганстандагы кырдаал Тажикстанга коркунуч туудурса, Орусиянын 201 базасы тажик бийлигине аскерий жардам көрсөтөт. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдирди. Ал ошондой эле Москва тажик армиясын курал-жарак жана аскер техникасы менен бекер жабдыганга даяр экенин айтты. Орусиянын коргоо министри Тажикстан ЖККУга мүчө аскердик союздаш болгондуктан анын аймактык бүтүндүгү менен коопсуздугун коргоо маселесинде Москва четте карап турбайт деп ишендирди. Шойгу андан сырткары орус аскерлери Сирияда, Ливия жана Иракта согушкан жоочулардын айрым куралдуу топтору Ооганстандын аймагына өтүп жатканын каттаганын билдирди. Учурда Тажикстандын армиясынын кесиптик даярдыгын жогорулатып, анын тажрыйбасын арттыруу боюнча иш-чаралар жүрүп жатканын белгиледи.
Орусиянын баш калаасы Москвада июль айынын башында болгон кыргыз-тажик жарандарынын калайман мушташынан кийин мигранттарды текшерүү дагы деле тыйылбай депортация кылуу күчөгөн айтылууда. Бул маселе жогорку кеңеште да козголуп, мекендештерге жардам берүү маселеси көтөрүлдү. Биз жакынкы 10 күндүн ичинде эле Орусиядан Кыргызстанга депортация болгон 3 киши менен сүйлөштүк. Алардын баары тең документтеринде маселе чыкканын, ушундан улам мекенине кайтарылган билдирип, бирок ачык сүйлөп берүүгө макул болушкан жок. Козьминки метросунда кыргыз-тажик жарандарынын мушташынан кийин күчөгөн текшерүү дагы деле токтобой жатканын, депортация күчөгөнүн Москвадагы Ноокат коомунун төрагасы Толкунбек Акматов ырастады. Өлкөдө коррупциялык аракеттерди алдын алуу үчүн пара алып кармалгандарды мамлекеттик кызматтарга кайтып келүүсүнө бөгөт коюлушу мүмкүн. Демилге президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеши тарабынан көтөрүлдү. Бул тууралуу президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеши тарабынан 28-июль күнү өткөрүлгөн маалымат жыйынында сөз болгон. Маалыматка караганда, учурда коррупцияга каршы күрөшөм деген ар кайсы тармактардын өкүлдөрүн кеңештин курамына киргизүү аракети көрүлүп жатат. Вакцина алганга чейин антителага тест тапшыруу зарыл эмес. Бул тууралуу вирустук ооруларды көзөмөлдөө боюнча Республикалык илимий изилдөө практикалык борборунун жетекчиси Зоридин Нурматов билдирди. Анын айтымында бул убакытты жана акчаны текке кетирүү. Антитела жок болсо вакциналардын иштелип чыгышына шарт түзөт, а эгер ал бар болсо анда көбөйөт. Нурматов кыргызстандыктарды эмдөөдөн өтүүгө чакырды. Эске салсак, учурда өлкөдө вакцинанын 3 түрү жеткиликтүү: Спутник В, Sinopharm жана AstraZeneca. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.